Түз эле айдайын деп жатасыз. Сиз кимди биринчи өткөрүшүңүз керек? Азыр бул жерди карасаңыздар, дагы кесилиш көрсөтүлүп атат. Мына кесилиште 4 уна 4 жолдо турат. Анан оң тарапта белгини карасаңыздар, негизги жол экени көрсөтүлүп атат. Негизги жолдо кайсы унаалар турганын азыр карайбыз. Табличканы карасаңыздар, мына сиздер тарапта негизги жол барып, анан сол жакка бурулуп келип, мотоцикл чыгып аткан жакка негизги жол бурулган. Азыркы учурда демек негизги жолдо силер жана мотоцикл негизги жолдо турасыңар. Ал эми оң тараптагы ак түстөгү жеңил унаа менен алдыдагы жүк ташуучу унаа экинчи даражадагы жолдо турат. Мына ушул учурда солго бурулуп атканда сиз кимге жол бересиз же кимди өткөрөсүз дегенде экинчи даражадагы эки унаага жол бербейсиңер. Алар оң тараптан келсе дагы жол бербейсиңер. Себеби силер негизги жолдосуңар. Ал эми мотоциклге да жол бербейсиңер. Себеп дегенде ал сол тараптан келип атат. Ошондо эки унаага, жеңил унаа жана жүк ташуучу унаага жол бербейсиңер, мотоциклге да жол бербейсиңер. Ошондо кимди биринчи өткөрүшүңүз керек дегенде эмне дейт экенбиз? Эч кимди деп жооп беребиз. Эч кимди өткөрбөйсүңөр. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтүү аябай кыйын болуп жаткан болсо, кайра барып жадаган болсоңуздар, анда менде платный онлайн курс бар. Үйдө эле отуруп даярдансаңыздар болот. Мен онлайн курсумда окугандардан азыркы кезде 670тен ашык окуучум өз күчү менен өтүштү. Сиздер да өтөсүздөр. Ал үчүн менин ошо профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы коюлду. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.